Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев бир катар курулуш объекттерин кыдырып, тиешелүү тапшырмаларды берди. Анда ал Чолпонбай Төлөбердиев атындагы паркта курулуп жаткан көргөзмө зал галереянын курулушу менен таанышып, санитардык түйүндөрдү орнотуу, кафетерий уюштуруу, аймакты көрктөндүрүү маселелерин карап чыгуу жана курулуш иштерин 9 майга чейин бүтүрүү зарылдыгын айтты. Ошондой эле Свердлов районунун Ак Бата конушундагы 660 окуучуга ылайыкталып 9 блоктон турган 2 кабаттуу жаңы мектептин курулушун текшерди. Учурда бул объекттин 70% курулушу аяктаган. Муниципалитет башчысы курулуш иштерин жаңы окуу жылы башталганга чейин бүтүрүү тапшырмасын берди. Андан тышкары мэр Алга спорт комплекси курулуп жаткан аймакка барды. Бул спорттук объект футболдук оюн талаасы, 2 машыгуу аянтчасы, трибуналар жана башка инфраструктураны камтыйт. Шаардык кызматтарга спорт комплексинин айланасын жашылдандыруу, бак-тарактарды отургузуу жана Бычканын боюнда сейилдөөчү жай уюштуруу маселелерин карап чыгуу тапшырылды. Мындан сырткары мэр Учкун конушундагы жаңы балабакчанын курулушу менен таанышты. Бул балабакча 140 орунга эсептелгени менен министрлер кабинетинин чечимине ылайык. Атайын жылуучу керебеттер менен жабдылып, сыйымдуулугу 280 орунга чейин кеңейтилет. Кала жетекчиси бардык объекттерде курулуш иштеринин сапатына өзгөчө көңүл бурууну жана иштерди өз мөөнөтүндө бүтүрүү талабын койду. Санузел паркка келген кишилер да кирип чыгып тургандыгыбыз керек. Ана музейге деп эле элдерге каршылык кылбай, бир иштен 2 иштегенде туалет, санузел, колун жууп кеткенде мында проходной кылып эле мында кирип чыгып, музейде анан музейге кирип кетет кылып шарт түзүп берип койгула. Обязательно канализация коюш, башкасын кылып, бирок ошонусу бар болуш керек. Тактан баштап, мында баштап, эл отура турганда кылгыла. Момда периметрди алып туруп шатер сделаем.